жетишкендиктерге жеткен себеби адам баласынын кичинекей боло турган бир курсайга тое турган болсо анда жашоодогу көптөгөн бийиктиктерди багынды алат экен. Себеби ал адам баласына дем күч кубат бере турган, биз бала чакта айтып келген апамдын ысык наны деп калабыз. Ошол айтайын деп турганым деги эле жашообуздагы дем күч кубат бере турган өзгөчө күчкө ээ болгон нан жөнүндө сөз кылып атабыз. Эфирин ушунда муну жыттап Biraz yüzüme tak konuşalım. жеп, Ооба, ошону сен да вот дейт. Oy. Makta mı lan hiç? о да. Sen bugün cumuşmuşum. Даже сатып ийинби? Faydalı olacaklarını göre kayıtınız ya çekin. Тегеле жашообузда адам баласы эң биринчи максаттарды багынтууда анын баш казанын эмес, аш казанындагы күч кубаттарды толтуруу бул абзел экен. Себеби биздин жан дүйнөбүзгө азык толтуруудан бурун аш казаныбызды толтуруп, курсагыбызды кампайтып деп тойгузуп ала турган болсок, анда бул жашоодогу бийиктиктерди багындыруу биздин колубуздан келет экен. Демек, адам баласы күчтүү болуш үчүн ал эң биринчиден азыктарды туура тандап жана азыктарды мыкты өз убагында жей турган болсо, ал жашоосундагы максаттарга, бийиктиктерге чогуу биргеликте бир жакшы дем менен жетет деген ишеничти айткым келип турат. Себеби муну менен айтайын дегеним, бүгүн бизде мыкты бир мейман бар, сиздерге пайдалуу кеңештерди айта турган, пайдалуу жактарды дагы айта турган мыкты мейманыбыз келип калган. Нандан фирмасынын негиздөөчүсү, жетекчиси Асель Керимова бизде конокто. Кутмандыңыз менен. Деги эле негизги жашообузга келгенде эң биринчи суу ичүү менен, нан жөө менен башталат, бирок сиздин таңыңыз кандай күн менен башталат? Ооба, менин таңым негизи эң биринчиден жакшы маанай менен, жакшы ниет менен, анан ошол Кудай Таалага көп алкыштарды айтуу менен, ыраазычылык айтуу менен, анан эң негизгиси бул туура камыр туруштан жасалган, өзүбүздүн ишканабыздан чыккан нандан бир кесим менен башталат. Эң жакшы экен. Нандан деп калдык. Бул жерде биздин көрөрмандарга да айта кетели. Биздин таң эрте дасторконго адам баласы эмне коет десе, эң биринчи нанды коет экен. Ысык нан бул бардык балабыз, кесибибизден эле апабыздын ысык наны келет эмеспи? Деги эле ушул жазуунун ыкмасы, деги эле нанды кайсы учурда идея ойго келди? Нан жеп аткан учурда келдиби? Негизи баягы Алла Таалага чоң ыраазычылык. Баягы нан бизде Кыргызстанда көп. Ооба. Баягы ошондой эле болсун. Бирок адам баласы баягы ден соолугунан бир аз начарлаганда биз издене баштайт экенбиз. Ооба. Дүкөндөрдө нандын түрлөрү көп. Бирок ошондой болсо дагы өзүмө табитиме жараша ден соолугума пайдалуу нан тапкан жокмун. Анан баягы көп чет өлкөлөргө чыгамын негизи. Ошол жактан көрдүм да, негизи нандын түрлөрүн. Мага бул нандын темасы дайыма кызык болчу. Кайсы өлкөдө нандын жасалышы кандай болду экен, ыкмаларын үйрөнүп, көрүп, кызыгып, даамдап, анан ушундай нанды деле Кыргызстанга киргизсек. Мисалы, баягы айткандай, көп нерселер баягы унутулуп, анан кайта жасалбай калган нерселер көп да бизде Кыргызстанда. Анан ушу Кыргызстанга баягы эле өзүбүздүн апабыз жапкан эле камыр туруштан
дрожжсуз нан жасоону чечтим. Ооба, чындыгында азыр адам баласынын аты инсан деп айтылса, бул унчактык дегенди белгилеп экен. Аныга кошуп, биз дрожжду кошуп, күндөн күнгө азыркы учурда эмнени алып келе турганыбызды эртеңки учурда унутуп калып аткан учурубуз. Ошол учурда бул таасири, бул дрожждун көп колдонуусу нанга колдонуп көп жеши деп айтылат экен. Камыр дрожж деп калдыңыз. Атайында калай белгисиз? Колуңузга алсаңыз, бул кантип жасалат, эмнеден башталат? Анан муну кантип сактайсыздар, анан кантип булап кетесиздер бири-биринен? Туура. Акберди мырза, мынакей бул биздин кадимки эле апаларыбыз, энелерибиз колдонгон эле ачыткы. Ачыткы деп айтсак болот, камыр дрожж десек болот. Ооба. Бул ачыткы деген эмне? Бул ачыткыда эч кандай башка кошулмалар болбош керек. Бул ачыткы суу менен эле ундан турат. Башка эч нерсе кошулбайт. Бул өзүнөн өзү эле көп, мисалы бул 1-2 саатта турганда мындай болуп көбөт, ушаргандай болуп көбөт. Бунун жыты, даамын даамдап көрөбүз. Өтө кычкыл да болуп кетпеш керек, өтүшүп да кетпеш керек. Муну туура температурада сактоо керек. Ушул ачыткыдан эле биз мынакей астыбызда турган нандардын түрүн жасайбыз. Бул ачыткы, бул бизде бир эле түр ачыткы алып келдим сиздерге. Дагы бир нече түрлөр бар ачыткынын. Мисалы нандын сортуна жараша, ундун сортуна жараша. Мисалы бул биздин бул жайдар ун деп коет экен, цельнозерновой ун. Ушуга колдоно турган ачыткыбыздын түрү бул ачыткыбыз. Бул ачыткыда мисалы көп пайда заттар бар. Бул жерде өтө өзүнүн бир микроорганизмдери бар. Бизге, адам баласына, биздин кишечнигибизге, биздин ушу ден соолугубузга пайдалуу бактериялар бар. Ушул ачыткыны баштоодо сиздер кандай баягы ун менен эле сууну эле аралаштырып деле коюп коесуздар, ал өзү эле табигый жол менен ачып баштайт, анан ошону эле баягы улантып кете бересиздер. Улантабыз. Муну улантыш керек, үзбөй улантыш керек. Мындай да, мисалы канчалык ачыткыбыз көбүрөөк турган болсо, жылдап турган болсо, ошончолук бул жерде туура бактериялардын өнүгүшү бизге, адам баласына ушунчалык пайда алып келе турган азыктар бар. Канчалык турган болсо, ошончолук пайдалуу. Демек, тескерисинче биз баягы көп турганда ачып-кычып, жаман баягы өзүнүн составын жоготот, курамын жоготот, муну ыргытыш керек деген нерсе эмес, наоборот тескерисинче, бул турган сайын өзүнүн күчүн алып келет экен, Ооба. Бирок муну багыш керек. Ар бир 3 саат сайын ундан берип, багып туруш керек. Ундан салып турасыздар. Ооба, муну деле кадимкидей эле бала баккандай багыш керек. Жылуу жерде. Бул салкын жерде туруш керек. Өтө муздак эмес, өтө ысык эмес жерде. Салкын жерде туруш керек. Караңгы жерде туруш керек. Ошондо бул өзүнчө бир жакшы, бул жерде толтура микроорганизмдер бар. Мунун баарын айтып отурса, бул өзүнчө эле бир башкача дүйнө болуп кетет. Эң биринчиден бул биринчи баягы унчактыкты алдын алат десек болот, баягы дрожждон тышкары табигый жол менен өндүрүлгөн. Сиздер бул унду ушинтип ачытып аласыздар, анан биздин бышырган тандарга саласыздарбы? Кандай жолдор менен жасайсыздар? Мен ошо чет эл жактан окуп келдим. Биз мындай кылып атабыз да. Ачыткыдан камыр жууп атабыз. Кандай ундан колдонуп атабыз? Бул биздин эле кадимки жайдар ун деп коет экен, цельнозерновой ун. Бул цельнозерновой деген эмне? Бул кебеги менен биздин эле Кыргызстанда өндүрүлгөн ун. Эч кандай Казакстандын уну жок, Россиядан алып келген ун жок. Биздин эле Кыргызстандагы эле дыйкандар өндүрүп өстүргөн ун. Бул жерде ичиндеги кебеги менен суу тегирменде тартылган ундан колдонобуз. Бул ачыткы өзүнчө бир компонент пайдасы менен, биздин ошо жайдар унубуздун экинчи компоненти пайдасы. Бул анткени биздин ашказаныбызды, кишечнигибизде болгон ички организмибизди тазалайт. Бул жайдар ун өзүнчө пайдасы өтө көп. Өтө көп, бизге пайдалуу. Анан эң негизгиси бул биздин дыйкандарыбызды колдоо.
Жакшы экен. Сөзүңүзгө аралжы баягы кыргыздарга келгенде эле нан сонат эмеспи? Наности. Үйгө кирип чыкканда да наности деп. Урматтуу телекөрөрмандар, биз унутуп калыптырбыз наности дегенди. Биринчи ушул баягы курамын сурап алалы, кандай жасалат болот экен деп. Наности көрөлү, анда нандын даамын билип, чогуу биргеликте мен дагы сиздерге айтып көрөм. Чындыгында мен кичинекей чагымда дагы ушу нан менен чоңойгом. Анан баягы апамдын анан өзү чуркап барып, баягы карамаган. Негизи жыты буркурады кирип келгенде эле. Өзгөчө таасир берди десек болот. Бул жакта нандардын түрлөрү бар экен. Кандай түрлөрү бар? Кандай жасалат айтып берсеңиз? Бул жерде эми бүгүн азыр мен баягы ишканага барганда кандай нан жасалып аткан болсо, ошо нандардын түрүн алып келдим. Нандардын түрлөрү көп. Бул эми айыл наны деп койдук муну. Анан бул дагы ачыткыдан жасалат, ошол эле жайдар ундан жасалат. Мунун рецептурасы бир аз башкачараак. Ар бир нандын өзүнүн рецептурасы бар. Кээ бир нандарыбыз бир аз кычкыл тартат. Анын дагы издеп келген кардарларыбыз бар. Кээ бир кардарларыбызга кычкылы жакпайт. Ошондуктан биз нейтральный нан жасайбыз. Бул болсо баягы биздин кичинекей чагыбыздагы формовой наныбыз. Муну деле биздин ишкананын баягы өзгөчөлүгү деп айтсам болот. Биз ачыткы менен эле эч кандай дрожь, эч кандай разрыхлитель, эч кандай баягы зыяндуу нерселерди колдонбой эле биздин эле дыйкандардын унунан кандай нан жасасак болот деген сөз да. Жакшы экен. Сиздер баягы ачыткыны даярдап коесуздар, анан унду алып келесиздер. Ар кандай түрлөрүн, биринчи, экинчи түрлөрүн колдонуп туруп, демек могу колумдагы нан бул канчанчы сортто бул? Бул цельнозерновой. Жанагы жайдар үнү. Анан муну жасап бүткөндөн кийин дароо ушундай башкачаларга саласыздар, сиздердин аталыңыздарды дагы. Ооба. Анткени бул жерде мындай да, мисалы бул дагы баягы крафт кагазы, бул дагы өтө экологически таза кагаз деп айтсак болот. Анан баягы желим баштыкка караганда нандын сакталышы, нандын көп турушу, туура турушу ушул баштыкта деп айтсам болот да. Бул жерде атайын өзүнүн аталышында бар экен, нандан урматтуу нан деген аталыштагы пакетке баштыкчага салынып, биздин кардарларга берилет экен. Муну алсаңыздар сөзсүз түрдөгү жанагы диета кармаган адамдарга дагы эң пайдалуу, баягы кара нан, ак нан. Биз кара нандардын да түрлөрүн жасайбыз. Ага да өзүнүн нанды сүйүүчүлөрү бар, биздин барбыз. Анан бул нандын дагы жакшы нерсеси баягы диабет оорусуна чалдыккандар көп эмеспи бизде. Ушул адамдарга да биздин нандарыбыз туура келет. Анткени бул жерде эч кандай кошулмасы жок. Табигый. Эмне суу, ун, туз. Тузду да биз өзгөчө туздан колдонобуз. Йодированный жакшы туздардан колдонобуз. Анткени биз баягы Орто Азияда жашагандыгыбызга байланыштуу бизге йод жетишпейт да. Ошон үчүн биз баягы морской соль деп коет. Ошону колдонобуз. Бул да болсо биздин бир кичинекей биздин элибизге пайдасы тийсин деген сөз. Анткени нанды баягы бир бала 1 жашка чыга электен баштап ушул дүйнө менен кош айтышканга чейин нанды биз колдонобуз. Бул биздин эң эле күнүгө керектелүүчү заттарыбыздан бири да. Ошондуктан нанды кандай нан жейбиз, балдарыбызга, ата-энебизге кандай нан беребиз, бул өтө чоң негизи глобалдуу эле суроо. Бул баягы мен жогоруда айтпадымбы, кичинекей кезде баягы нан кармап, көчөгө чуркап ойноп жүрүп эле нан жеп чоңойгон балдардын катарындабыз. Сиз өзүңүз мурун ушундай нанга болгон кызыгууңуз айтып өттүңүз, бирок ошого чейин эле кичинекей чагыңызда кандай мамиле элеңиз? Нанды көп жечилерден билеңиз, же нанды жебейм, көп ашка салмак кошуп кетем дегендерден билеңиз? Мен негизи баягы тайнем үйрөткөндө негизи кармак жууруп, буудайды кууруп, жаргылчактан өткөзүп, ар бир келаткан процессти көрүп чоңойгонмун. Анан ошол нерсени азыркы биздин муун билбейт. Алар үчүн бул жомок сезилет, айтып берсеңчи. Бирок биз ошонун баарын сактап, эсибизге туткандан кийин
биз келечектеги өсүп келаткан муунга дагы ошону көрсөтүп калсак деген ойдобуз да. Анткени биздин миссия, Нандан фирмасынын миссиясы бул нанды сыйлоо, урматтоо. Көп эле үй бүлөгө барсаң биз нан жебейбиз деген шарттыкты да көрдүм. Ооба. Бул өтө туура эмес. Анткени нанда өтө пайдалуу витаминдер көп. Бул жерде жез бар, магний, кальций, железо, өтө көп пайдалуу нерселер бар. Бул мен четин эле айтып атам. Биз анан нан жебей, бирок ошол эле витаминдерди же болбосо башка азыктарды биз аптекадан сатып алып ичип атабыз баштыгы менен. Ооба. Ошонун ордуна силер деген биздин наныбызды алып, мисалы, эртең менен кесип балаңызга берсеңиз, жолдошуңузга мисалы жумушка узатып атканда берсеңиз, бул өтө тоюмдуу болот. Анткени биздин баягы ачыткыдан жасалган, анан бул жайдар ундан жасалган нандар өтө берекелүү да болот, тоюмдуу да болот. Мисалы, бул нан 400 граммдык нандарыбыз. Кайсылар булар, Бардык 400 граммдан, нандар. Баягы лепешка деп коебуз. Ооба. Бир 3 лепешканын ордуна элек десек болот. Баягы экономикалык жактан үнөмдөгөнгө дагы. Үнөмдүү да болот. Үнөмдүү да болот. Мисалы, азыр дүкөндөн сатылган нандарды мындай кессеңер көп упараланып, өкүмү да көп чыгат да байкасаңар. Алар дрожь менен кошулгандын себеби, высший сорт колдонгон себеби, анан ошо разрыхлитель көп нерселер кошкон себебинен да. А бул баягы биздин эле илгерки апаларыбыздын наны мындай баары бир берекеси көбүрөөк болот да. Ошону дагы биздин азыркы бизди угуп аткан телекөрүүчүлөргө айтып кетмекмин. Пайдасынан да жагынан, экономикалык, үй-бүлөлүк бюджетти эсептейбиз да. Ошол жагынан да өтө пайдалуу. Эгер сыр болбосо, бир ушул тоголоктан канча? 70 сом. 400 граммдык нан. Бул мисалы зыгыр, ашкабактын, күн караманын уруктары кошулган үчүн бул кымбатыраак болот. 60 сомдук нандарыбыз бар, 90 сомдук нандарыбыз бар. 130 сомдук эң эле кымбаты 130 сомдук нандарыбыз бар. Бирок анын бардыгы эле үнөмдүү болот. Анан берекелүү болот, бир үй бүлөгө кенен жетет. Мисалы, азыр баягы нан колдонуп жүрөбүз да, анан ошол бир 2 күн ичинде көгөрүп кетиши мүмкүн, ушундай убакыт болот да. Мунун көпкө сакталуусу кайсыл, канча күнгө чейин сакталат? Бул негизи дагы бир нерсе, сиз өтө туура маселени айттыңыз. Анткени баягы биз азыр дүкөндөн нан алып, аны желим баштыкка салып столдун үстүнө коюп кое турган болсок, 1-2 күндө эле көгөрүп, баягы өтө жанагы плесень деп коет. Бул организмге өтө зыян. Плесендин биз кыргыздар ушунчалык баягы көңүл бурбайбыз ал нерсегечи. Бирок ал өтө кооптуу нерсе. Анткени ал жакта өтө зыяндуу бактериялар өнүккөн. Ошондуктан ошол баштыкты биз мисалы көгөрдү десек, ошол баштыкты тезинен алып эле үйдөн сырткары чыгарышыбыз керек. Баштыкты эч качан ачып, ошол комнатага баягы бала чака дем алганга, өзүбүз дем алганга болбойт. А бул ачыткыдан жасалган үчүн, баягы дрожь кошулмасы жок үчүн, биздин дыйкандардын ундарынан жасалган үчүн, баягы технологиянын баарын сактап жасагандыгыбыз үчүн бул нан көгөрбөйт. Мисалы, бүгүн алып келдиңиздер нанды, эртеңки калып кала турган болсо, ошол эле ойдон болот, бузулбайт. Эртеси да желбей кала турган болсо, аны муздаткычка сактап койсок, ушул эле биздин крафтовый кагазыбызга салып койсоңуздар, 1-2-3 күндө ооба катышы мүмкүн, бирок көгөрбөйт эч качан. Баягындай плесень жок. Анан баягы тамак демдегенде эле кайта казандын үстүнө эле нанды коюп, өтө сонун азыр эле мештен чыккандай нан болуп чыгат. Жакшы экен. Жакшы, сонун пайдалуу нерселерин айтып кеттиңиз. Ушул нанды баягы ишкерлик баштагандан кийин бул түбөлүккө көпкө чейин сакталыш керек. Мүмкүн болсо муну баягы бренд катары биздин өлкөдөгү бардык булуң бурчуна жайылыш керек. Мунун колдоо жагы кандай болуп атат? Муну кантип өркүндөтүп өстүрөйүн деп атасыз? Ойлор, максаттар. Азыр мисалы кызыккандар өтө көп. Күнүгө телефон чалуулар, буйрутма бергендер өтө көп. Анан
биз мындай кылып да чечтик да, эгерде мисалы нан жасай турган убактылар болсо, кыз келиндердин, апаларыбыздын, биз ушундай ачыткыларыбызды дагы сатабыз. Ошол эле биздин ачыткыдан алып, биздин дыйкандардын унун алып эле өзүлөрү да жасап көрсө болот, убактылары болсо. Бирок айта кетчү нерсе, өтө көп убакытты алып калат. Анткени бир нанды жасап, мынакей момундай кылып сизге астыңызга алып келиш үчүн 20 саат талап кылат. Анткени бул жерде эч кандай кошулмасы жок. Анан ушул биздин ошо жайдагы унубуздун көтөрүлүшү өтө кыйын. Ошондуктан көп кондитерствода, көп баягы набайканаларда биздин дыйкандардын унун колдонгусу келбейт. Баары эле Казакстандын унун, Россиянын унун, анткени алар бапырап өтө көтөрүлөт. Баягы биздин жашообузда азыр ушундай болуп калбадыбы? Оңой олтуруп нерсеге тез арада эле дрожжидон кошуп туруп эле 2 сааттын ичинде нан чыгарып калышат. Бирок Нандан фирмасынын философиясы, идеясы анда эмес. Биз баягы пекарня, ремесленный деп атпайбызбы өзүбүздү. Биз баягы баладай кылып бөпөлөп, 20 сааттын ичинде ушундай нандарды чыгарабыз. Ошондуктан азыр биз эми жаңы ишкана болуп атканыбызга байланыштуу элдин колдоосу, элдин батасы, элдин жакшы сөзү, бир кандайдыр бир колдоо деген ошол. Элдин эле батасы. Анткени биз эл үчүн кызмат кылабыз. Биз мисалы нанды ким үчүн жасайбыз? Эң биринчиден ошо биздин кичинекей балдарыбыз дрожжсуз нанды жесин, ошого үйрөнсүн, ошого көнсүн. Же болбосо ошол кары картаңдарыбыз ден соолуктары начар, ошолор үчүн жасайбыз. Жакшы экен. Ошол сиздин баягы ишканаңызга биздин төлө көрөрмандар кызыгып калган болсо, кайсыл жерден тапса болот? Анан сиздердин өзүңүздөрдүн дарегиңиздер кайсыл жакта, кайсы жактан барып баягы буйрутма берип алса болот? Ошол менин телефонума чалсаңыздар болот. Анан шаардык дүкөндөрдө Нандан деп ушул фирманы издесеңиздер болот. Анан чалып Инстаграмга жазылып, Фейсбук аркылуу жазылып. Ошол жерден буйрутма берсеңиздер, жеткирип беребиз, жеткизип беребиз. Ачыткыбызды мындай болсо өтө баягы кожойкелердин колунан баардыгынан келе бербейт. Сактап ар бир 3 саат багып туруш. Ошондуктан биз ачыткыны азыр кургатып дагы башкача технология менен да жасап калдык. Ошону да алып бизден жылуу сууга эзип нан да жасаса болот. Демек, ушул ачыткы боюнча бир суроо бергим келип турат. Мисалы, биз сизден мен дал ушул ачыткыны сатып алдым, үйдөгө барып камырга кошуп эле, кийинки да улаш үчүн кайра эле ачыгандан кийин ошондон бир аз алып калып эле. Алып коюш керек, уюткуну, ачыткыны алып коюш керек обязательно. Албаса эле баягы үзүлүп кетет. Ошондуктан унутпай алып, ошону багып, бапестеп, өстүрүп, канчалык көп, канчалык жылдар өтсө, ошол ачыткыга ошончолук пайдалуу болот. Демек, биз дагы чындыгында бул нерсени көп колдонбой калган учурлардан убактыларына кирип калабыз. Кудай буюрса, сизден дагы алып, атайын үйүбүзгө алып барып берип, биз дагы пайдалуу нан жегенге аракет жасайбыз. Ардактуу телекөрөрмандар, сиздерге дагы өзгөчө биз сунуштайбыз ушу нандандын мыкты азыктарын, пайдалуу азыктарын сиздер дагы алып, үй бүлөңүздөрдүн ден соолугу үчүн, үй бүлөңүздөрдүн камы үчүн ушул нандарды күнүмдүк жашообузда колдонсок, сөзсүз түрдө нандандан өзгөчө рахат тартып болот экен чындыгында. Мен өзүм жеп көрдүм, чындыгында даамы бир башкача экен. Эми сиздер алып көрсөңүздөр гана даамын сезет болушуңуздар керек. Мен жогоруда айтып өттүм, келечекте дагы кандай бир масштабтуу көлөмдөгү ишканаларды ачып, кубачыңызды каяка чейин жаяйын деген ниетиңиз бар? Бул эми ачыткыдан жасалган нандын мисалы дагы бир жакшы өзгөчөлүгү, муну тоңдуруп да койсо болот. Тоңдуруп узаткычка салып эле, анан керектүү маалда мисалы алып чыгып эле кайта микроволновый печь болобу, духовка болобу салып кайта эле ысытып, азыр эле мештен чыккан нанга окшоп калат. Ошондой да жакшы жагы бар да. Мунун көпкө сакталуу жагы. Көпкө сакталат. Ошондуктан региондорго деле алып кетсе болот биздин нандарыбызды. Мисалы башкалар үйрөнөбүз деп келсе, үйрөтөбүз. Анткени баягы биздин Нандан фирмасынын идеологиясы ошол элди дрожждон
алыстатып, кайта эле ошо нан жасаганды үйрөтүп, бул деле болсо биздин маданиятыбыз. Нан жасоо баягы биз кичинекей чагыбыздан келаткан жакшы нерсе деп айтсак болот. Анан азыр деле биздин апаларыбыз бардыгы эле иштейт, бардыгы эле убактысы жок дегендей. Ошондуктан биздин наныбызды алып, ооз тийип көрүп, балким өздөрүнүн да рецептурасын кошуп, ошол эле ачыткыдан нан жасап жесеңиздер деп ойлойбуз. Жакшы экен, ыраазычылык билдирилет. Чытыгында биздин телекөрөрмандын баардыгын ушул биздин Асилай менен кызматташып, баягы азыркы учурда тең күч кубат берип, жакшы бир иштер башталып аткан экен. Ушундай бир жок дегенде соц тармактардан жакшы каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз, анда сиз дагы бир демөөрчү катары, бир жаран катары кабыл алынып калат. Ошол себептен биздин көрөрмандарга сунуштап кетмекчибиз. Ошо нандан таттуусу, нандан жасалган, нандан аталыштагы нандан ооз тийиңиздер деп айтмакчыбыз. Келиңиз эми биздин кыргыз элибизге кайрылуу катары өзүңүздүн товарыңызды, өзүңүздүн баягы атайын эмгек менен жасаган нерсеңизди сунуштап айтып, жакшы жактарын айтып кетсеңиз болот. Эркин микрофон. Ошол элибизге кайрылат элем, дрожжсуз нан жегенге өтүп, анан биздин дыйкандардын эле баягы кайсы жерде өзүбүз чоңой өссөк, ошол эле азыктар бизге сиңимдүү болот. Мисалы, биз нандан фирмасы ушу биздин дыйкандарыбызды колдоп, нан азыктарын, ун азыктарын алсак, аларда дагы стимул болот. Элки жылы мындан дагы көп эгин эгет. Мисалы, биздин дыйкандарыбыз биздин нандарыбызды, биздин урматтуу кардарларыбызды алып сүйүп жесе, бул бизге да бул чоң алкыш. Бул бизге да чоң өнүгүү, өсүүгө стимул болот. Ошол кыргыз элимде ушул дрожжсуз нанга өтүүнү чакырат элем. Ошо бардыгыбыз ден соолугубуз чың болсун, өмүрүбүз узун болот. Рахмат, айтканыңыз келсин, ишкерлигиңиз арта берсин. Кыргыздын эң башкысы баягы пайда табуу эмес, ден соолугуна кам көргөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мындан дагы кулачыңыз кенен жайып, ар бир жети областта сиздин наныңызды тамшанып жей менен болсун деген тилекти айтуу менен ыраазычылык билдиребиз. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушундай эң биринчи биз адам баласы өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө эмес, биринчи ашказаныбызды толтура турган болсок, андан кийин жан дүйнө рахаты, анан дүйнө рахаты болот эмеспи? Андыктан ушул ашказаныбызды толтуруп алып, ушундай нандан деген нанды күч кубат катары жеп ала турган болсоңуз, анда сиздин бүгүнкү эле эмес, эртеңки күнгө чейин күч кубаттуулугуңуз арта турганын сизге кеңеш катары, сунуш катары айтып кетмекчибиз. Андыктан биз менен кызматта болуңуздар. Эгер кимде ким кызыктар болсо, Instagram соц тармактарына кирип эле нандан деп жазсаңыз, сөзсүз түрдө сизге чыгат, ушул жактан буйртма катары алсаңыз да болот. Анан эч болбоду дегенде биздин Таңкы регион каналына кирип, ушул берүүлөрдү көрүп туруп, анан ушул жактан дагы өзүңүзгө пайдалуу суроолоруңузга жооп алсаңыз болот. Демек, биз сиздер менен кызматташтабыз деген ишеничтебиз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз, биздин эң биринчи ден соолугубузга кам көрүп ишкерлик баштаган Нандан фирмасынын негиздөөчүсү, жетекчиси Асель Керимова бизде конокто болду. Биз эфирибизди уланта бермекчибиз.